Biz жеренче чечен деп атпайбыз. Бул жеренче чечен кайсы жылы, кайсы кылымда болгонду так эмес, менин билишимче. Жана Жаныбек хан деп атпайбы? 15-кылым же 15 деп жүрөбүз. 15 деп жүрөсүңөрбү? Мен ойлойм ушу 15-кылымдын башы же ортосу да. Ошол ортодо болгон киши окшойт да. Ушул жерде де бир аңыз бар да. Жеренче чечен Жаныбек менен согушка кетип, согушта жеңип, анан киши берет да, жеңдик, элге айткыла деп. Ошондо айылда отурган кемпир сүйлөп отуруп эле мүрт кетет да. Жеңиш менен келе атса Жаныбек хан, жанында жеренче чечен келе атса, кемпир өлдү деп кантип айтабыз? Деп ойлонуп турушканда бир аксакал айтат, эми ал киши чечен киши эмеспи? Мындай бир кыйытып айтып көрөлү, өзү түшүнө бер дейт. Баягы жеренче чечен келип, анын жеңиши менен куттуктап, баары дасторкондо отурганда аксакалдар сөз кылат. Чеченим, бир сөздөр бар бизде. Ушуну чечмелеп берсеңиз. Чечмелеп берейин. Айтсаңыз, атасы өлгөн не болот дейт. Атасы өлгөн асказоо менен тең болот. Аксакалын жайкалтып, кузгундай көзүн жүлжүйтүп, кыйын учурда сага дем берип турса, төрүңдө отурса, асказоо менен эмне дейт. Жакшы, асакал. Баласы өлгөн не болот? Баласы өлгөн өзөктөн чыккан өрт менен тең болот. Атаке деп турса келгенде, атаке деп турса өлгөндө өзөктөгү өрт эмне? Жакшы. Аял өлгөн не болот дейт. Кокуй. Аялым каза болгон турбайбы? Эми карыганда бир жазыкта 4 киши жатып калган, 4 баш жатып калган турбайбызбы дейт. Болуптур айтайын. Атасы өлгөндү жетим дейт. Кемпир өлгөндү куу баш дейт. Ылайым эле мындай болбосун. Аял эркекке усса канаты, консо куйругу болот. Аял өлгөн эркек бөөрөгүнө камчы таянып, өкүрүп баратканда камчысы сынып кетет. Деп мөңдүрөп токтоп калды дейт. Бир аздан кийин баягы сакалдуулар жана айткан сөзүнө түшүнбөй. Биз бир нерсеге түшүнбөй калдык, сакал, ушуну бир кайталап койбойсуз дейт. Эмнени дейт. Жана бир жазыкта 4 баш жатып калды деген сөздү түшүнбөй калдыңыз. Аны эмнесин түшүнбөйсүңөр? Мен карган болсом, силер солкулдаган мага кызды алып бермек белеңер. Бир чалы өлгөн кемпирди алып бересиңер да. Анан биз төшөктө жатканда алар карап алып, өлгөн чалын эстесе, мен бери карап алып, өлгөн кемпиримди эстесем, бир жазыкта 4 баш жатпаганда ким жатат деген. Жана бекер жеренче чеченди айткан эмес, кандай маанилүү дегеним да. Мына илгери Каада Салт, Нарк депчи. Бул монголдор урусунда Асанын уулу Самансу деген болгон. Кезекте хан деп айтып жүрөт, ушул киши баштаган дейт. Көп айтылат да, биздин санжырабызда. Эми тарыхта силер далилдеп көргүлө. Ушул киши акылдуу киши болгон дейт. Аябайчы. Баары барса, арыздансаң Самансурга бар деп. Анан эки келин бир баланы талашат да. Бул менин балам деп. Казыга барышат. Баягы сакалдууларга барышат. Эки келин теңире баланын түспөлүн баарын так айтып туруп алышат. Жана казылар, сакалдуулар кимдин баласы экенин чече албай коет да. Анан айласып кетет. Бет чечсе Самансур чечет. Самансурга барсын деп. Анан Самансурга бараткан эле түшүндүрөт. Бул эки келин бир баланы талашып атышат. Бир бала эки келин баласы мүмкүн эмес, эми өзүң чечиңиз дейт. Анан келгенде дейт, айланайындар, уктум, баарыңар сөзүңөр жүйөлүү экен. Сен дагы айтып берип атасың, сен да айтып берип атасың, бирок бир бала эки аялдын баласы болушу мүмкүн эмес. Эми силер таарынбагыла айланайындар. Биреңер ошол өзүңөр турган жактан баланын колун кармап чоюп тургулачы дейт. Эки келингечи колунан кармап мындай тартып тургулачы дейт. Анан эки келин бир колдон колуна конуп баланы тартып турат да. Анан жигитке дейт, жигит кел. Алты кылыч менен баштан чурайга чейин бөлүп бер буларга дейт. Ошондо бир келин, ой менин балам эмес деп колун коюп жиберет да. Ошондо дейт, мына энеси ушул. Ушуга бергиле деген. Карабайсыңбы, акылдуусун. Ошондо өз энеси баягы баласын аяды да. Мына ошону көп айтышат да, Самансур ушу Каада Салт, Нарк, жанагы Кун төлөө ошо Самансур баштаган деп жүрөт да. Самансурдун көп эмгектери бар биздечи. Бул жанагы кадимки эле эмеде да Соломон, Сар Соломондо да ошондо да айтылат да. Мен таң калганым, ушул Европанын
Білмейсің, біз оқшош деп атабыз да. Окшоштуруп. Мен көрдім, сен тарыхчы катары айттың. Мен да көп айтам, бұл Европада шыққан. Ооба. Десем, бізде Самансур деген бұл легел киши да. Ооба. Мына карабайсыңбы? Бұл Окшоштуктар. Этно-генетикалык, этно-маданий байланыштардын жардамы менен өтүп кеткен нерселер экен да. Мына жана Жеренче Чечен десеңиз эске түшөт да. Баягы кепти туйт экен да. Жеренче Чечендин жанагы кадимки эле Жаныбек хандын чечени болуп, Жаныбек хандын кеп турап берген адам болуп туруп калат эмеспи? А Жеренче Чечен деле айласынан туруп калат. Ошо Жаныбек хан аябай бир камкор, тажал, ушундай бир залим хан болгон деп баягы элдик жомоктордо ушинтип айтылат эмеспи? Сүрөттөрдө айтылат го. Баягы Жеренче Чеченге берген суроосун деле карабайсызбы? Жамандан жакшы туулабы деп. Суроосу. Жеренче Чечен айтып коет бир ком. Жакшыдан жаман туулбайт деп. Эми аны далилде дегенде, мына мен өзүмдүн баласы деп, Төлөн мырза эмес, өзүнүн баласы жөнүндө сөз болуп атат да. Ушундай боло турганан, мына мисалы чечендик өнөрдө дагы ымдоо, жаңдоо дагы өтө маанилүү дагы. Карасаңыз, ошол бир ошол чогулушка Жаныбек хан чечендеринин баарынын, көсөмдөрүнүн баардыгын чогултат экен, алдар көсө кечигип калат экен. Анан чогулуш курултай башталып калат экен. Боз үйдөн кичине кылтыйып келип, мынтип алдар көсө бут коерго жер жок, акырын туруп калат экен. Анан 12 карат боз үйгө өргөбө кирип туруп калса, Жеренче Чечен Жаныбек хандын жанында турат да. Анан көсөнө карайт, көсө карап калат, алдар көсө карап калып, анан Жеренче Чечен башын көрсөтөт экен. Бар көрсөтсө алдар көсө тилин чыгарып коюп деп. Анан эле алдар көсө чыгып алып кетип калыптыр. Анан ал кеткенден эле башын чайкап калат. Ай көсө жайлап кетти мен. Деп жанан Жаныбек хан таң калат экен. Ой чеченим, эмне болуп атасың? Өкөңөр сүйлөшкөн деле жоксуң, ал кирип эле кайра чыгып кетти го десе. Мени жайлап кетти. Кантип жайлап кетти? Ал кечигип келди. Балянын баары башка кантип келет дедим дейт. Сен тилден келет деди дейт. Сен жанында отурасың, менден мага эмес, сага мурун келет деп айтып кетти. Мени жайлап кетти деп. Карабайсызбы, экөөнүн мындай ымдоо менен эле да. Анан ошол жанагы биз айтып атканда да кыргыздын кыракылыгы ушундан да. Кыргыз дайыма эле кыргыз көп сүйлөгөндү жактырбаган эл болгон. Көп сүйлөй турган, көп уга турган жерлери. Ошол жанагы кандай элге барып конуш керек дегенде ата менен баланын сүйлөшүп атканда дагы ушу маанилүү эмеспи? Санжараларда аябай сонун айтылат эмеспи? Эгер сый көрө турган болсоң дейт, алыстан тыңшап тур. Бирөө сүйлөп атса, калганын баарын мемиреп тынчыгып отурса, сөздүн кадырын билген, элдин кадырын, сыйдын кадырын билген жер. Ошол жерге барсаң сый көрөсүң. Тамагың ашка толот, жылуу жерге жатасың, сый менен урматталасың деп. Анан ач экенин, ток экенин кантип билесиң? Эгер сөөктөрү бүт таза мүлдүлсө, ал ток эл болот. Сөөктөрү чала мүлдүлсө, алдардын баары карып эл болот. Ал жерге сенден алдыңа жарытылуу аш келбейт деп. Мына карасаңыз, ушунун баардыгын тең бекер жөнүнөн айтылып аткан жок да. Жеренче Чеченди айтып атпайлыбы? Ушул Жеренче Чечен дагы, ушул Жеренче Чечен болобу, алдар көсө болобу, ушул нерселердин бүт баардыгын тең ушу баамчылдык, кыракылык менен да. Бул жөнөкөй эле нерсе дейбиз да. Мисалы, көп сүйлөгөндү жактырбаган деген ошондой жерлерде сүйлөнгөн да. Сен айтып атасың, сөздү баалай билиш керек. Бизде азыркы учурда карасаң, мына аш тойго барып калабыз. Өзүм көргөнүмдү айтайын. Кичинекей боз үйдө отурасың, кысылыш. Ошодо аксакалдар отуруп алып улуу сөздөн сүйлөп отурса, бир элге чыгып калган жигит соткасын кармап сүйлөшүп отурат. Соткасын кармап отурат да, анан эми ошол жерден кантип катып айтасың? Мен аны деле тааныбайм. Шаардык жигит. Баягы угумса айтам, уулум сен ук дегендей азыр айтып атам да, жалпы айтып атам. Анан бир убакта телефон чырылдап калды окшойт. Ошону алып кетип барды. Эместе жок, ар ким эле артын бошотуп берип атат да өтүп кетти деп. Анан кайра келип ушинтип ора кылып отуруп алды. Эми карасаң, ошо сүйлөп аткан кишини сыйлаган жок. Отурган кишилерди сыйлаган жок. Ошолчу сөзгө баа берген жок да. Эмне жөнүндө сөз болуп аткан ба? Мына мындан эмнени күтсө болот? Мисалы үчүнчү, кээде ошого таң калам да. Биз муну бекер айтып аткан жерибиз да. Илгери баягы айтат го. Сөзгө булар түшүнбөйт да. Маанисине түшүнбөйт. Илгери айтат го, бир король Европада болгон да бул окуясы. Бай свитасы менен жан жөкөлөрү менен охотага чыгып, каманды куулап кетет да король. Беркеле свиталар таппай калат. Каманы качып кетсе, король артынан таппай калат король. Король өзү адашып жүрүп караса, бир бадал кыймылдайт дейт. Караса бир кедей жатат дейт, ары карап, мына басып келип, кимге карап атасың дейт. Ай, бу жакта бир король охотага чыгыптыр деп угуп атам. Мен корольду көрө элекмин, ошо карап атам дейт. Корольду сен көргөн эмесмин? Көргөн эмесмин дейт. Отур, артка учпаш. Мен сага корольду көрсөтөйүн дейт.
учка ашып келет, тиги айтып атпайбы. А мен кантип тааныйм корольду дейт. Мынаны мындай таанышын дейт. Король барганда элдин баары тизелеп, башындагы баш кийимин алат. Бир гана король албайт баш кийимди дейт. Түшүндүңбү дейт. Түшүндүм дейт. Король барганда тиги чуркап жүргөндө королду көргөндө чөгөлөп баш кийимин алып атпайбы. Король ыраазы болуп артын карап. Көрдүңбү ким король экенин дейт. Кудай өсүн түшүнгөн жокмун. Баары баш кийимин алды. Сиз экөөбүз эле баш кийимибизди алган жокпуз деп койду. Так ошондой болуп атат да. Ким менен отуруп, кайсы баалыктар менен отуруп, эмне баалыкта сүйлөшүп атканын билбейт да. Менге да айтым келет ушу замандаштар. Ушул сөздүн баягы угум сага айтам, уулум сага ук дегендей айтып атам. Биз мындай бир улуу сөздү кыйналып, кысталып айтабыз. Далили менен айтабыз. Шуну угуп жүрүп, мындай бир маани бериш керек да. Жанагы сиз айтып аткандай, Сартакен менен Орманхан экөөнүн жанагы эме диалогу Орманхандын залимдигин ала турган болсо, Сартакенин башы кетип калышы толук мүмкүн болчу. Мына ошол акыл данышмандыгынан улам ошол ханды дагы ызалантпай, ханды да элдин көзүнчө сындырбай, акырын мына айтпай да койдум, унутуп койдум деп, ушинтип мен андан көрө эс алайын, сиз да чарчадыңыз дегендей кылып туруп, ыңгайын таап, кырдаалын таап чыгып кетип атат. Ошол тилдин күчтүүлүгү, тилдин мыктылыгы ушунда да. Тилдин мыктылыгында коо сүйлөп коюу эмес, ошол кырдаалдан кандай кырдаал болбосун, ошону тигинин дагы арабасы сынбай тургандай, өгүз өлбөй тургандай кылып туруп, ошол кырдаалдан чыгып кетип болуш керек да. Мен эми ошол айтып атпаймынбы кырдаал тууралуу. Биз кээде ойлоп коем мен, ошол Санжираны алып жүрбөйүнбү? Кыргыз казак баягы кою корулуш, айда аралаш жашагандай да. Негизичи булардын кээ бир макал лакаптары, биз айтып атпайбы, ат айланып казыгын табат деп. Казакта айтат, ат айланып казыгын табады деп. Мисалы үчүнчү. Булар бир окшош да. Анан мен бир таң калган, кыргыздын уламышын казактар биздики деп жүрөт. Мен эми ал кишинин атын айтпай эле коеюн, бул Төлө бийдин жээни. Тың чыккан, белгилүү Төлө бий. Жана биз айтып атпайбыз, Карлыгач бий деп казакта. Калмактар келип казактарды талкалап, калмактар качып, калмактар келип казактарды кырганда казактар качып кетет да. Анан калмак кана келе атса, бир эле ала чыгып турат. Төлө бий качпаптыр. Анан басып келип, сен менден коркпойсуңбу? Эмне качкан жоксуң? Мен деле кетет элем менен кошо. Карлыгач уялап калды, баласын чыгарып атат, ошон үчүн күтүп калдым дегенде. Ошо таң бергенде. Ушу Төлө бийдин жээни болгон. Биздин караш, биздин уламыштын казактарга окшоштугу. Ал сөз мындай да. Калмактар элчи жиберет. Силердин айгырыңар кишенеп, биздин бейлер баягы кулун салып койду. Төлөйсүңөр дейт. Анан булар казактар чыгат, айланайын. Мылтык атмак түгүл, айкырсаң, багырсаң да алыс жер. Биз бу жактан кандай жетмейлим? Жөн эле баягы күчкө салып атпайбыз, эмне кылабыз дейт. Бир 3-4 күн кеңешип отурушат. Анан жана бул ары басат, 12 жашар бола экен дейт. Ары басат, бир басат айтман. Аталар, эмнени сүйлөшүп атасың? Чечпеген эмне маселе бар дейт. Сен ойнап ойнап жүрө берчи. Биякта элдин тагдыры чечилет. Жок, мен деле катышайын. Менде институтум бар эмеспи дейт. Ой, катышсаң ошол. Биздин айгырыбыз кишенеп, тиги калмактардын бээси кулун салыптыр. Төлө деп атат. Кантип төлөйбүз дейт. Ким барып айтабыз дейт. Ушунда болбойт да дейт. Анда мени жибериңиздер дейт. Сен тамашалап атасыңбы? Бул элдин тагдыры чечилип атат. Мени жибербейсиң, мен чечип келейин дейт. Кетсе менин башым кетер дейт. Анан сакалдыңар бар, сүйлөшүп алгыла дейт. Бул кызык болобу? Мейли, өлөрман окшойт. Бара берсин дейт. Айтат, барайын. Кышында болот да. Маған бір ешкі бергіле, анан төбе бергіле дейді. Байлап алайын дейді. Берелім дейді, түшінбейді. Анан баягы кышында кетип баратып, анан калмактын айылына киргенде үргөн иттерин баарын атып кете берет, жами. Анан калмактар бу акмак бала го деп ханын апарганда. Хан айтат да, сен акмак эмесиңби? Эмне иттерди өлтүрдүң дейт. Ай, мындай иттин ханым кереги жок дейт. Өткөн жолу бизге карышкырлар косуп, жылкыбызды жеп атканда айкырып атабыз, кыйкырып атабыз, бакырып атабыз. Эч кимге укпай койбодуңар дейт. Мында иттин эмне кереги бар анда, эч ким укпаса, үрбөсө дейт. Сен кандай келесиң боласың ай? Сенин айылың кайда, менин айылым кайда? Дейт анан. Ошондой дебейсизби? Анан биздин айгырыбыз кичинесе сиздин бээңиз кантип кулун салып коюп атат дейт. Анан аттагынан көрүп, сен ким элең дейт. Мен элчи болуп келдим дейт. Анан жаш баланы жибересиз, сакалды десең, эч ким менен сүйлөшүңүз. Чоңураакса төбө менен сүйлөшүң дегенде, ошентип жанагы сөздү чечип келген бала карабайсызбы сөздүн төркүнүнө. Бул кыргыздын эле баягы эмеси да, аңызы. Анан казактарды элеп алганда талашат, жок, тынчтык байке биздики деп. Айтам, болду дейм, сеники. Бул кыргыз башынан эле айтчу. Депчи карабайсыңбы? Ушу сөздүн маанисин ошол кыргыз казактын чогуу жашаганын көрүнүп турат да. Бирок чечендиктин, баягы акылмандыктын
баягы күч колдончу жерде сөз менен алып чыгып кеткен. Бул өтө чоң жеңиш да. Мен ошого токтолуп мына бул жанагы ошол кылыч менен чече албаган нерсени тил менен чечип кеткен маселе да. Мына казак менен кыргыздын санжыраларындагы жана кооз эйкелдик чыгармаларындагы окшоштуктардын баардыгы тең эле бир эл экендигин тастыктап атпайбы? Талашып атканда бир эл экен, эч бир талаша албайсың. Мына ушул жана санжырага жана сөзгө да байланыштуу нерселер бар. Мына биз бага айтканда эле акелерди айтып эле жалаң эркек адамдарды айтып эле энелер жөнүндө азыраак айтып калабыз да. Бир энелерден эмне сөзмөр адам чыккан эмес беле, энелерден данышман аялдар чыккан эмес беле деген дагы сөз болбосун да. Себеп дегенде атасы жаман астасы оңолот, энеси жаман эзел оңолбойт деген кыргыздын макалы бар. Эркек бузулса үй бүлө бузулат, коом бузулса аял бузулат деген нерсе бар да. Ошон үчүн кыргыздар ошол биринчи ошол кыздарын жакшы, кыздарын таза, кыздарын мыкты тарбиялаганга аракет кылган. Себеп дегенде ошол баатырды дагы, чеченди дагы эне туйт экен. Тулпарды, күлүктү, жүйрүктү, аргымакты бие тууган сыяктуу мына энеден. Эненин тарбиясында өсүп, эненин тилинде сүйлөп атабыз да. Анан ошол 12 жашка чейин ошол эне тарбиялап өстүрүп, ошол таасирлентип чоңойтуп атат да. Санжыраны дагы, жомокту дагы бүт ошонун баардыгын тең эне берип атат 12 жашка чейин. Анан 12 жаштан кийин балакка жеткенден мына эми атаңды ээрчип, атаңдын кесибин үйрөн деп мынакей атага берип атат да. Ошон үчүн мына чечендик өнөрдө дагы энелердин ордундагы ошол эле Каникей энебиздин, ошол ай чүрөктүн ушундай бул жанагындай кайыптан табылган акылдарын дагы айтпай кетпесек болбойт да. Мына кече үnkү эле чыгып аткан жанагы Курманжан энебиздин эле бир эле сөзү эмнени айтат? Алыста жүрөсүң, курсагың ачат, кийимиң кирдеп калат. Бир өзүңө жарактуу, керектүү, бир ылайыктуу бирөөнү нике кыйдыртып алып даткам деп аян. Мына булундай акылдар, мындай акылды ким айтат? Ошол эле Каникей энебизден Манастын кой десе болбойт жана чоң казатка кетип бараткандагы айткан нерсеси кече үnkү эле мына Кенен Сары менен жанагы карындашы Бопукандын Кенен Сарыга айтып аткан сөзү кыргыз менен окшош эле болуп атат да. Жол болсо Райымбек кадимки мына тер жайлакта өткөн Райымбек болуштун кемпири. Ошол кемпирин айтып атпайбы? Ошол бир өзү төрөбөй калыптыр, кийинки аялдар төрөгөндөн кийин төрөгөндө эле алып кетип калчу экен балдар. Анан 5-6-сын төрөлгөндө алып кетип баратканда баа чыңырып ыйлайбеген экен. Айланайын Кудай, эмне мен жаздым эле? Бир балкылдатып, энем баламды эмизип, бир энелик мээримди төгүп, бир энелик мээримди көрбөй өтүп кетем ба? Ак өтүп кетем ба айланайын Кудай? Эмне мен жаздым эле деп шолоктоп ыйлайбегенде анан тиги аял эне кайрылып анан кийин айткан экен. Айланайын, аялды кылып койдум, аялды кылып койдум. Карачы деп. Сенин жатының мыкты эле, сүтүң начар эле деп айткан. Эми бул не деген касиет? Эми карасаңыз, сенин жатының мыкты эле дейт. Сенин бирок сүтүң начар эле дейт. Эми балаңдын кен тукум болуп калбадыбы? Элден тукум ашпайт деп. Мына бүгүнкү күндө Кубат Жакыпов деген агайыбыз ошол Боркемиктердин санжырасын жазды. Ошондо окуп алып таң каласың. Эми ошо 50ден ашпайт дейт. 48, 49 ушинтип эле. Бир ошол эми ошол эненин ошол төрөп атканда, ошол төрөп аткан аялдын ошол балдарынын келечекте кандай болуп калганын ошол айтып коюп атат да. Бул эми бул кайыптын иши деп айтабыз да. Бул илим түшүнбөйт. Биз айтсак азыр бул скептикалык көз караш менен карап атканда окумуштуулар болот да. Бул эмнени сүйлөп атат депчи. Андай кыйын экенин далилдеп берсин да. Көкөтөй чеченди баардык эле кишилер кыздар биле бербейт. Чындыгында Көкөтөй чечен абдан чечен адам болгон. Биз ошого бир Көкөтөй чеченин бир окуясын мен өзүндө катары айтып берейин. Бул Көкөтөй чечен Тыным Сейит туугандарынын таарынып Кочкорго көчүп келет. Ошол жердеги жапый болушка эртеси Бишкектен чабарман келип кат тапшырат. Жапый болуш кат окуп жатып эле жанында жигитине Көкөтөйдү чакыр. Даярданып келсин, жолго чыгабыз дейт. Көкөтөй шашып келгенден кийин эле жапый болуш: "Көкө, келдиңизби? Бул жигит Бишкектен келиптир. Өзбек бай өлдү" дейт. "Топурак сал" деп атат. "Атыңыздын беле, кечинде чыгып кетсек, коногунда барып калабыз" дейт. Булар жүрүп отурушуп түнү бою. Эртеси Өзбек айылына жетип өкүрүп түшөт. Бир 200дей бозу тигилген экен. Өзбек байдын сөөгүн коюп, куда сөөгүктөрү келелек деп, кишилерди кой бербей, ат чабыш, ар кандай оюндарды ойнотуп элди кармап турган экен. Көкөтөй менен жапый болушту аттан түшүрүшүп, акталган, астына килем төшөлгөн, дасторкон жайылган, үстүндө 5-6 шише толуп турган үйгө кирип отургузуп сыйлай башташат. Анткени жапый болуш бул солтого күйөө бала экен. Жезде деп кыз жигиттер сыйлап улам шишеден куюп берип атты дейт.
көкөтө чечен улам 100 граммдан ичип коюп, денеси чымырап, тердеп, аны чалкалап жатып алып, жанында отурган солтолорго атаңын көрө. Мына өлүмде ушуну айт. Баары жайнап турат, каалаганды ичесиң. А бизде киши өлсө ачыган жарманды ичирбейт. Чөгөлөп отуруп, ушинтип өлсөм экен, менде деп кайгырып отурсаң, бейишке чыгасың деп айтат молдолор. Деп сүйлөп отурду дейт. Андан кийин көккө чыгып, тышка чыгып, көк шиберде отурса, ар жакта бир 30дай киши бир адамды тегеректеп алып отурган экен дейт. Көкөтө чечен солтолордон сурап атат дейт. Солто туугандар, салабатты орто отурган жигит ким деди дейт. Ал şu Өзбек бийдин тууганы болот. Аты Алымбек Баатыр. Şu Өзбек бийдин зыйнатын ушул киши көтөрүп атат. Биз сыйлаган киши ушул деди дейт. Деп коюп угуп отурса, булар баягы ошол топ илгерки жүрүш жөнүндө, жоо чабыш жөнүндө сөз кылып аткан экен. Эмнегедир булардын эле жоо чапканы бугуруусу болуп атат. Көкөтө чечен жанында солто аксакалдардан сурап атат дейт. Солто туугандар, бул бел карап сүйлөп жаткан, маңдайында тиши жок, узун жаак, ыңырчыктын коңулу ооздонгон сары киши ким деди. Кана, ал киши Сарбагыш болот, Сарбагыш тууганыңды дейт. Ал ары карап сүйлөп жаткан кара томолок киши, чай туткуч кебетеленген ким болот дейт. Ал солто болот, өзү баатыр киши. Эрдигин айтып жатса керек дейт. Бир убакта эле бир казак сөз алып, биз деген бугу деген элди шаап эдик деди дейт. Ушундукканда көкөдөй чыдабай кетип, бугуну эле чаап атышат, мунун калпчынын билейинчи деп басып барган экен. Басып барса, баягы эл толтура Алымбекти тегеретип отуруп алышкан экен, кирип барарга жери жок. Ана ошондо көкөдөй алыстан кыйкырат дейт. Салам алейкум, Алымбек Баатыр. Сени мен учурашайын деп турам дейт. Чочуп кеткен эл бу кандай? Алыстан бакырып сүйлөгөн. Адеби жок деп карап калды дейт. Бул менмин. Бугу уруусунун Тынымсейит тукумунан болом. Атым Көкөтөй. Сиз менен учурашайын деп турам дейт. Анда Алымбек Баатыр, ой, алыстан келген тууган турбайбы? Киргиле деди дейт. Ал баягы кирип келип эле Алымбектин оң жагына отурганда эле Алымбек Баатыр баягы сурап калат. Кандай, бугу туугандар аман эсенби? Мал жаныңар аманбы деп. Анда Көкөтөй, Кудайга шүгүр. Мына эки умурун эле бугу туугандарыңдын туурдугу жыйылбай аман эсен жатты эле. Мына азыр ушул жерден угуп атам. Сары жаздын баштап Каркырадан бери Ысык көлдүн күнгөй тескейиндеги эле бугуларды бул жердеги солто Сарбагыш казак мазагын алмак салмак эле чаап атат. Деги бугудан бирдеме калдыбы? Ошону сурайын деп келдим. Алымбек Баатыр, бу көлдүн айланасы 4 күндүк жол, чүйдүн айланасы 4 күндүк жол. Бу баатырлар эртең менен де чыгып эле, кечинде бугуну чаап келип атат. Кечинде кетип эле бугуну чаап келип атат. Деги бугудан бир киши калдыбы деп атам. Ошонун чындыгын билейин деп келдим Алымбекжан дейт. Ана Алымбекжан каткырып келип санын кармап чаап, ой силер оңбогондор, ушундай Кудайды карап калпты айтсаңарчы. Ушинтип айтасыңар, мына бугуп аткан бугу чыдабай келген турбайбы дейт. Анда Көкөтөй айтат, Алымбекжан бир эки дагы сөзүм бар эле дейт. Айтыңыз тууган дейт. Бу күбөлүү сөз никелүү катын дейт, мен күбөсү менен айтайын. Абалы божуда отурган кишилер менен таанышып алайын. Бул эки маңдайында тиши түшкөн, ыңырчыктын коңуну ооздонгон Сарбагыш тууганбы дейт. Ошол Сарбагыш тууганың дейт. Сарбагыш тууган. Сен кайсы бугуну чаптың? Кайсы жерге барып чаптың? Баягы Чагалдактын байталынын чырында ормонуңду Сайгалыбек кармап алып, бугу Балбай кармап алып өлтүрүп, курсагын жарып, киндигин сыртка сууруп жатканда сен кайда жүрдүң эле? Же эмне башка жортугага кетип калдың беле? Байгамбардын жашына жетип калыпсың, ыңырчыктын коңулу ооздонбой, чындыкты айтсаң болбойбу? Деп адам бурулуп Алымбек Баатырга айтты. Алымбекжан, бул эки кара тору томолок чай туткуч кебетеленген солто тууганбы дейт. Аты күлкүсүн араң тыйып, болсо солто тууганың деп кутулат да.
айтат, не солто туған? Қарайлар айтшы эле, солто элдин тогу, саяк жұрттың шоғы, бугу менен сарбагыштын барынан жогу деп. Жайлата аштықтың четинде, арықтың құлағында болып, қанжығасынан темір күрек өксүбөй, чүйдүн ысыгында 5-6 ай каратаан чымындар менен кармашып, көзүнүн чылпагы муштумдай болуп, жал куйругу союлдай болгон атыңды тыртайган атыңды минип алып, кайсы бугуну чаптың? Кайсы жерден чаптың? Дал менен айтпайсыңбы? Эрдигин эл баалайт. Эже эрдигин сиңди баалайт дейт. Силер эрдиңерде эл айдабай эле өзүңөр айта бересиңерби? Жорортмун адам чапкан жерин, элин, жерин, өңүн түсүн айтса оңду болбойбу? Анан жөн эле эрис айдым, мал алдым деген сөз туура эмес болуп калат тууганым. Деп туруп анан казакты карап жаап. Атаңдын оозунан казак. Бугу деген эди шаап этик дейсиң. Сен шаап этикти кое тур. Баягы Кара сууда кыргыз баатырлары каптап кирип, казагың Кенесары Орозбай Ержандын башын кесип, казактарын талкалап, узун агачка кырып, кууп салганда сен кайда жүрдүң эле? Же башка жакка кетип калдың беле? Бугу деген элдик шаап этик дейсиң. Сен бугу эмес, элик чаптыңбы атаңдын оозунан деп кыйкырып атат дейт. А көрсө казак ойбайга качып кеттир. Мына ошондо дагы Көкөтөй жалгыз барып, ушул бугунун намысын сактап келген. Ушул жанагы биздин баалуулуктар өтүп кеткен кишилер. Сөздөр ушуга чейин баалуу болуп атат да бизге. Биз ошону эле урматтуу замандаштар дагы бир кайталап коюп атабыз. Ылайым эле чечендер көп чыксын, баягы элге жараган чечендер чыксын, бизге бул чоң кубанычтуу болот. Биз ушул учурда деле баягы адам көз өтүп кеткенде түшүнүп калат экенбиз да. Кыргыздардын бүгүнкү күндө өтө көп кайталанган нерсе бар, чечен барбы деген. Бүгүнкү учурда чечен барбы? Акыркы чечен ким андай? Чечен жок дейбиз да. Чечен жок, эми чечилип сүйлөп берген, жанакындай акыл чечендик кылып, жанакындай сөздөрдү айткан. Мисалы Чыңгыз Айтматовдун деле адамга күн сайын адам болуп кыйын деп атпайлыбы? Ушул нерсени эмеден алганда адам болуш аста-аста, жаман болуш бир паста деген сөздөн алып атпайбы? Мисалы ушул немесинде акыркы чечен деп бул жанагы кадимки эле Тыныбек Манасчынын баласы Актанды айтат да. Мына сиз Көкөтөйдү айтып отурсаңыз, ошол Көкөтөйдү эмне деп жазган? Эми карап отурсуң, окуган сайын кайра окугуңду келе турган кылып жазган да. Мына ошол баа бизге да койручуктуу ойла эмес, куудулдук жагын айтып алып, ал баа куудулдантып, жанагындай манаптарды, жанагындай көркү адамдарды сөзгө жыгыш үчүн куудулданып атып, анан келген да. Анан эми буга атты берип атканда дагы Байзак баатырдын жанагындай атты бергендиги да жөндөн жөн эмес да. Ошол эле Жоошбайдын, Бекназардын, Мамашанын, кече Шаршендин, ушулардын бардыгын тең окуяларын карап отура турган болсок, ушулардын көптөгөн нерселерди алабыз да. Биз ошолордун сөздөрүн көбүнчө биз баягы тамаша иретинде алабыз дагы, көп түпкү маанисин түшүнбөйт экенбиз да. Мына бүгүнкү күндө айтылып атпайбы, мына азыр куудулдар чыгып атат. Куудулдар чыгып бир нерселерди сүйлөйт, эч ким күлбөйт. Ал эми сенин ошол кылып аткан, сенин бир жасап аткан кылык жоругуңду айтса күлөсүң да. Биз өзүбүз көзүбүз гана күлүп калдык да. Ал эми ошол эле орус элин карай турган болсоңуз, кичинекей бир нерсени айтса эле элдин баары эле тиягына деле кыйрап жыгылып аткан, бул жагына деле кайрап жылып аткан да. Биз мындай жылмайып эле карап коебуз да. Ошондо мына биздин өзүбүздүн философиябыздагы ошол тамашаны мына карасаңыз, агай бир маселе айтпасак болбойт да. Мына кыргызчылардын баардыгын тең тепкичке коюп койгон. Бул азыр тепкичтен кетип калды да. Мисалы Азил деген бар, Азил бар, Шакаба бар, Мазак бар, Какшык бар, Каймана бар, Чымчымай бар. Ушунун баардыгын биз бириктирип келип туруп эле тамаша деп коебуз да. Бирөөнү кордоп атасың, мазактап атасың. Аны тим эле жерине жеткирип атасың да. Кемчилигин айтып атасың. Көзгө айтып сен чолоксуң, аксаксың, тигинде деп кемсинтип атасың дагы, тамашалап койсом көтөрө албай атам деп атасың да. Эми тамаша менен Азил, Шакаба кандай жерде айтылат, кимдердин ортосунда айтылат, Жол болсо мисалы кыргыздар айтат, какшык кадырлашты бузат дейт. Какшыкчыл эле деп. Жана адамдар бар го, жана мен жана энелерди айтып атканда калыктын айтканы бар да. Энем ушунчалык какшыкчыл, каргышчыл адам эле дейт. Каргап атканда дейт, акылы таза адам аны угуп тура алчу эмес дейт. Мына каргышы минтип каргач эле деп айтат да. Минтип айткан экен да. Арчылган пияз болуп кал. Актаган таар болуп кал. Ат оттогондой болуп, өлгөндө жалгыз бейит болуп кал депчи. Эми карасаңыз эми
эми актаган таруу өнбөй каласың, ачылган пыязың солуп калат, жылкы оттогондой тамырың бүт барып үзүлсүн, жок бол деген сөздү айтып атат да. Мына ушундай бир маанилер жатып атат да. Анан биз ушул нерселерге келгенде эле каргыш эмне экенин, батан эмне экен деген, какшык эмне экендигин билбей калып атабыз. Ошон үчүн айтып атпайлы, какшык кадырлашты бузат дегенибизчи. Кээ бир какшыкчыл болуп калдык да. Какшыктай бир ал какшык жаман эмес. Какшыктын артында кыргыз айтып атат, какшып каласың, какшыба, какшаба. Какшык менен айтпа, айткың келе түз айт. Ал эми жана биз сиз экөөбүз маселе көтөрүп аткан көкөтөй болобу, куйручук болобу бетке айтып атат. Бетке айткандын зары жок деп. Жанагы мына ушул Садыр аке менен Карача акелерди да айтпай койсок болот да. Калыстыкты сурасаң Карача акеге барып деп, жанагы кадимки эле тыным сейиттердин жана кимдердин көчүп кеткендигинде Карача акенин жана Маймыл атанын 80-ге чыккандагы Чыныбай Оёздун жардамчысы Малай болуш керек. Малай келип атпайбы? Ошондо келгенде өтпөй коет атпайбы? Өтүңүз десе, Малай аксакал өтпөгөн жерде мен кантип жогору өтөм депчи. Отуруп албады. Анан эми алар акмак эле экен, эми ошого болушасызбы дегенде, ооба. Акмактыгын көрүп атпайлыбы? Кап кайдан келип, сен билип, кан кайдан келип, мен билип, ошон үчүн акмак болуп мына бугулар өздөрүнүн жерине ээ болуп айтпайбы деген сөзү эмнени гана түшүндүрдү. Караңызчы. Мына мен ушундан баягы жакшы айта албай калдым эле, эң туура айттым. Ушуларда элби деп атпайбы? Ушу деп акмак эл деп атпайбы? Ошону айтып булар жазасын алды деп. Туура. Ооба, булардын акмак экен да. Чындыкта булар өзүнүн укугун билбей атпайбы? Укугун билгенде кап кайдан келген сени, кан кайдан мен келген мени башчы кылат беле булар. Караңызчы. Кандай сөз? Ошого жанагы Чыныбай сынбадыбы? Сөзгө жыгылып, жанагы токтотподубу? Айтпады. Кечирим сурап анан кайра көчүп келсин деп уруксат берип атат да. Карасаңыз эми ошол жердеги Чыныбайдын дагы сөзгө муйганы, сөзгө жеңилгендиги. Карача акенин да бул ошол Оёздун жардамчысы тигинтип коет, минтип коет дебей, ошону бетке айткандыгы да. Анан бир жерден дагы бир маселе бар да, булар Карача аке, Садыр аке, Кыдыр акелер булар замандаштар. Биринен бир 20-15 жаш эле аралыктары ушундай да. 20 жаштан айырма бар да. Бирок Карача аке менен Садыр акенин айтышып калган жерлери бар да. Бир чогулушка дейт. Согулушта Садыр аке келип, атайын бул Садыр аке барып, анан Каракол тарапта жыйын өтүп атса, Карача аке кечигип келип калат экен. Анан кечигип калып калат, элдин баардыгы тең эле Карача аке эл менен учурашып өтүп баратса, эч ким күлбөйт, жөн эле жерди карап тиктеп калышат мыйыгынан эле. Анан Садыр аке да булар эмне болуп атат деп мынтип караса, баягы тонунун, сары тонунун этеги баягы караганга тилинип, булайып көрүнүп калыптыр. Тери сыйрылып кетсе, айрылып кетсе, жүн чыгып калат. Көрүнүп калат да. Жүн чыгып калат. Жүн чыгып калса айтып атпайбы Садыр акечи? Карачым, бул сени, бул сумдук сени бир шумдук зайып алды деп ойлоп жүрсөм, теменени көчүгүнөн түртпөгөн бир зайып алып, бир корголуп жүргөн турбайсыңбы? Карачым деп десе, ошол Карача аке эки жагын карап туруп, анан кийин түшүнүп калып, анан кийин акырын ордуна отуруп алып, алда жумуру башка бүткөн акыл, ай. Сен кечөгүн эле тиги жанагы бээнин ынак сүт бээ сайым деп бээдеп, жана көнөктөгү сүтүң мойнуңан бери ынак сүтүң барды койнуңа куюлганыңды баарын унутуп калган. Ныша батыр жылкычы болду. Ныша батырын жылкычы болгонуңду унутуп калган турбайсың. Алда адамдагы бир унутчактык ай деп кейиген жери бар экен да. Карасаңыз мында бул жерде эки данышман адам, данышман деп эле коелучу бүгүнкү күндө. Данышман адам экөө биринин бирин кемтигин чукуй коем деп мына ушундай болду да. Чоңколор өзү жердин аты деп айтып атасың мына түштүктө. Барча сұрасаң атаңар чоңколор барбы деп калышат да. Чоңколордун эмеси аябай көп да, сөз мөдүгү. Мен ушул жерден бир нерсени дагы айтып коеюн. Согуш жылдарында башкармаларды алмаштырып турчу экен да. Ар кайсы региондорго барып иштетип. Чүйлүк башкарма Ошколго которулуп барып, согушчудан иштеп калыптыр. Эл кыдырып, жер кыдырып, тала кыдырып, караңгыда келатат башкарма бригадир мененчи. Башкарма айтып коет, бул басты кетип бараткан экинчи чоңколорбуз, ооба чоңколор дейт. Ой, буларың аябай кудул болду, токтотчу, мага бир күлдүрсүн дейт. Тиги бригадир айтты, бул чүйдөн келген киши, чоңкосуңар да бир күлдүрүп койчу дейт. Тиги чоңко айтып, айланайын башкарма. Биз күлдүргөнүбүз үчүн, бирок аябай чарчап турабыз. Биз күлдүргөндө адамдын оозу жалжайып, кулагы делдейип калат деп турду. Көсө башкарма өзү ошондой экен да. Карабайсың, айтканынчы.
чоңколор жөнүндө сөз козгосоңуз күлгү келет да. Бул жанагы феномен экен да. Жана пацанардык түзүлүш менен келип калат экен. Ошол айылда бир эмес бардыгы тең ошол сөздүн маңызын, кепти жеген, сөздү өстүргөн адамдар экен да булар. Сөздү ушундай сөздүн оматын кетирбей, кептин кереметине чыгара сүйлөгөн адамдар экен да. Бардыгын тең жанагындай салыштырмалуу, окшоштуруу иретинде айтылган экен да. Анан илгерде ошол мидинде барып ошол чоңколор менен барып айтышып келем деп барып кокуй бир келинден жеңилип калып келе берген. Тоголок молдо барып анан Тоголок молдо өзү кичинекей киши экен, бирок тоголок экен да, багы кары элек мезгилинде го. Анан кой жайып жүргөн кичинекей балдарга жолугуп калып анан айланып кетейин. Силер ушул жердик болосуңарбы? Ушул жердик болобуз. Анан чоңколордун айылы кайсы десе, тиги бала 2-5 жашар бала карап туруп, мына тоого чыгып туруп, нар тоголонсоңуз эле жетесиз деп. Көрдүңбү кандай айткан? Мына бизде баягы кыргыз элинде ушуну айтылбаган үчүн ушунун баары калып калды да. Мына кыргыз айтат: көзү сокурдан дагы көөдөнү сокур жаман деп. Биздин көөдөнүбүздө ушу жок болуп атпайбы? Биз болгонун айтып, азыр биз азыр элге жеткирип койсок, аз болсо да уккан адамдар бар. Баягы кулак салган адамдар, ошолор айтып жүрөр деген ойдобуз да. Азыркы учурда мындай биз баягы сүйлөчү кишилерди таппадык. Мына тилекке каршы биз 2-3 кишини чакырдык эле. Баары чын айтканда качып койду да. Жакшы нерсени айттыңыз да. Жанагы кыргызда бир дагы макал бар эмеспи? Сөз бузат, иш бириктирет депчи. Мына жалпы бирдиктүү аткарылган иште көп нерселер аткарылат экен да. Анан баа сөздү сүйлөп койсо эле бул сөз ушундук болуп калган жок да. Сөздү айтып берүүнүн дагы анан техникалары дагы мына бүгүнкү күндө техниканын жетишкен заманы, мына ушул столдордун баардыгын тең эмне себептен мына мондай 90 сантиметр, 120 сантиметр деп ушунун баардыгы тең эки адамдын мамилесине карата жасалган да. Жаңы таанышып аткан адамдар канча аралыкта туруш керек, кандай туруш керек, элдин алдына чыкканда кантыш керек. Мисалы, жанагы өзүңдө боло турган нерсе эмне себептен жанагы кафедраны же трибунаны ойлоп чыгарган да. Мисалы, ошол эгерде сен трибунанын ичинде, илгерки трибуналардын ичине бир эмес эки адам батып кете турган болчу эмес беле? Аны ошондой болуп, анын ыңгайлуу жактары да болгондо сенин көп нерселериңдин баардыгын тең жашырып турат. Бутуңдун кыйшак экендигин, шымыңдын эки кыры болуп чыгып калып, ушуга окшогон нерсе. Мисалы, эл алдына чыгып сүйлөп аткан адамда сөзсүз толкундуу болот. Толкундуу болбой койбойт да. Эмне себептен жанагы эфирден качып атат? Себеп дегенде, эфирден качканда дагы ошол сөзгө кандай ушул кырдаал турабы? Бул жанагы окуган нерсесин эле айтып берип койгон эмес да. Сөзгө сөздү кубалаш керек. Сөзгө сөздү байланыштырыш керек. Анан сиз бир нерсени айтып атсаңыз, мен экинчи нерсени айтып атсак, сөзүбүз бири-бирибизге кошпой атса, байланышпай атса, айтат да, бул тиги бен айтты, бул төн айтты. Бул кандай депчи? Сиз экөөбүздүн маегибиз болбой калат эле да. Ал эми мына ошон үчүн бул сөздүккө кыйын, жана илме гайып деп баардыгы тең эле жазмакердин баардыгы тең. Жазмакер деп айтпайынчы, жазуучунун баары эле чечен болуп калган жок да. Мыкты жазгандар сүйлөй албайт. Эл алдына чыкканда ошондой андай өнөр жок болуп калышы мүмкүн. Мыкты сүйлөгөндөр бар, жаза албайт да. Ал эми жана өзүңүз айтып аткан Мединөңдү жазгандан да, айткандан да, сүйлөгөндөн дагы баатырдыгы, көкжалдыгы, чечендик өнөрдө жанагындай жүрөк болуш керек да. Октябрымызда биз белгилүү гана кишилерди айтабыз. Китепке аты түшүп калган, заты түшүп калган кишилерди. Бирок баягы мен өзүм карап жүрөп, көп кишилерди баягы ата тегинин сүйлөгөн сөздөрүнө кызыгып калдым да. Жазылбаган үчүн эле калып калган экен да ал кишилерчи. Ушундай кишилер көп экен да. Мисалы үчүн бул китепте деле бар. Бир аксакалдан сурап атпайбы? Аксакал, ден соолугуңуз кандай деп. Ой балам, ден соолук сурайсың. Карыганда катын жо, келин менен кызың жо, эңкейгенде элиң жо, тизең менен белиң жо, мунун баары болсо жо, кайдан болот дениң соо дейт. Карабайсыңбы? Ушул сөздө баарын камтып койгон да. Мына ушундай укулуктуу сөз. Жана биздин макал лакаптарыбыздын баары тумуштан алынган экен да. Кыргыздардын чечендик өнөрүнүн калыптанышына, өнүгүшүнө дагы мына ислам дини дагы аябай көп жакшы жактарын кошкон да. Биз жөн эле мындайкей жөнөкөй эле кыргызчыл боло бергенден да чек болот да. Ошол мына ушул бир нерсени айтып өтөлү да. Мына сиз азыр окуй айтсаңыз. Бир мына шакиреттикке баратканда ошол Кудайдан тилейт экен шакирет. Кудай, ушул устатымдын бир кемчилигин көрсөтө көрбө деп.
Сен кемчилигин көрүп койгон жерде ал жерде сага жанагындай жукпайт экен, илим жукпайт экен. Сен угуп аткан койчу өзү деле билбейт, өзү деле кебетеси бултурбай ушул мага эмнени үйрөтөт деген адамда текебердик пайда болот экен. Аны кемсинтүү пайда болот экен, өзү деле билбейт деп. Ошон үчүн карасаңыз жанагы кадимки окко баратканда ошону тиленет экен. Мен ошол устатымдын бир кемчилик жерин көрбөйүн деп. Ушунчалык ал идеал болуп туруш керек да. Идеал, ал тамак жебейт, периште сыяктуу көрүп турсаң, канчалык ошончолук маани бере турган болсоң, ошончо илим жугат. Айткан нерсесинин баардыгы тең акылыңа кирет экен да. Бир эле окуя, бир алым сабак өтүп атса, бир бала кечигип келет экен. Кичинекей бала кечигип келет экен, алым жардамчылар менен отурат да. Отуруп келсе, ордунан тура калып, "Ой, кел" деп акырын ой кештен эмени отургузуп, киргизип отургузат экен. Анан сабак бүткөндөн кийин бир жанагы азыркы тил менен айтканда ассистент болуп отурган устаз сизден бир нерсе сурайынбы дейт экен. Сура дейт экен. Сиз ушул кечигип келген балага аябай жакшы мамиле кылдыңыз. Башка балдарга кандай мамиле кылган жоксуз. Ал деген тиги көчөдө күндө эле ара ичип жүргөн алкаштын баласы да дейт экен. Анан жок, сен антип айтпа дейт. Атасы ичкендир, бирок ал менин устазым дейт экен. Анан тиги күлөт экен. Коюңузчу, сизге кантип, сиз белгилүү алым болсоңуз, сизге ушул алкаш эмнени үйрөттү дейт экен. Ан дегенде айткан экен, ал мага күчүктүн качан ит болорун үйрөткөн. Карасаңыз, күчүктүн качан ит болорун дегенде, мен муну илимдин докторлорунан сурадым, биологтордон. Айткылачы, күчүк качан ит болот? Көпчүлүгү билбейт экен да. Бул баягы народное знание, элдик билим деп коебузда. Кыргыз эми ушунчалык жана кыракы бамчыл эл деп атпайлыбы? Анан көрсө баягы күчүк качан ит болот? Бутун көтөрүп бир жерге барып зара кылганда, бул ит болгон турбайбы деп. Күчүк кезинде каалаган жеринде ишин кылып жүрө берет экен да. Карасаңыз, күчүктүн качан ит болгондугун ошону үйрөткөндүгү үчүн ал менин устат катары. Мен муну билбей өтүп кетет элем. Ошону мага үйрөткөн. Бир нерсени үйрөткөн адам сага устат болуп эсептелет депчи. Ошол Эстебес Турсуналиев дагы ошол биз силерге дагы мону айтыштын түрүн үйрөтпөсөк дагы биз силерге айткан акылыбыз катары силер устат деп айтып өткүлө деп өзүнүн мындай азыркы өнөр адамдарына ошентип айтып кеткен экен да. Эстебес атанын ошол сөзүн эстеп коем да. Сөзсүз эле келип класска отуруп, аудиторияга отуруп сабак бергенде агай деп, ал эми сабак бербеген кишини агай эмес, экинчи катардагы адам катары көрүп калган шарттарыбыз көп да. Мына биз окуу жайларда иштейбиз. Сабак берген студенттериң сабак берет, саламдашат. Сабак бербесең саламдашпайт. Бул мектепте да ошондой. Мен мектепте да иштегем. Сен мына мисалы жогорку класстын мугалимдерине башталгыч класстын окуучулар салам бербейт. Себеби ал ким экени иши да жок, чатагы да жок да. Мага ушундай жерге келгенде айылдан айланайын дейсиң да. Айылдын маданиятынан, айылдын берекесинен айланайын дейсиң. Себеп дегенде айылдын балдарында дагы да болсо, мына ушул айылдын тарбиясы менен улуу кишиге учураш, саламдаш, бейтааныш адам келип калса да учураш, сенден улуу деп ушуга окшогон нерселерди мынакей сөз менен тарбиялап атабыз да. Сөз менен тарбиялап атабыз. Багы Кудайдын жердеги аты салам да, саламдашуу. Саламдашып айтасың. Бизге де ушул мына сөздөрдү баары эле дос. Баары эле дос. Азыр дагы сөздү бусуп доске бүт коргулуп алдык да. Дос деген бир эле болот. Ал себеби Кудайдын бир аты дос деп айтылат. Себеп дегенде биз мына баары дос эмес да. Чыңгыз Айтматовдун өмүрүнүн акырына баратканда айткан жери бар. Көрсө, жакшылыкты да бөлүшкөн адам керек экен эм түшүндүм депчи. Анан кыргыз илгертелин айтып койгон да. Жакшылыкты да, жамандыкты да бөлүшкөн адам керек депчи. Сен жамандыкты эле бөлүшкөндө эле деп эмес, ошол сен жакшылыгыңа чыныгы сүйүнүп алган, жамандыгыңа эмес. Жамандыгыңда сен тегеректеп адамдар жүрүшү мүмкүн. Кой ушинтип кейип, аяп сени. Ал эми жакшылыгыңда сен чыныңды, сен жеткен ийгилигиңе чыныгы сүйүнгөн, өзү жеткендей сүйүнгөн бир гана дос болот. Бир эле дос болот да. Мына ошону дос деп айтсак болот. Ал ичи таарып кет. Бул адамдын табиятына таандык сапаттар болуп атпайбы? Мына ушулда маселелер бар да. Ошол өзүнүн баягы ичи таардыгын көрө албастыгын, ичи таарып кеткенин жашыра албай, өңү бозоруп, кызарып татарып кеткен жагдайлар көйлө көрүп жүрөбүз да. Көйлө көрүп жүрөбүз. Баягы бирөөнүн ийгилигине кызганып кеткен. Мен эмне үчүн мен эмес? Эмне үчүн? Ошол мындай адамдарды анан баардыгын эле дос. Ошон үчүн достун жети түрү бар. Жолдош, үзөңгүлөш, ошого мунун маанисин кыргыздар ушунун баардыгын тең градациялап, актайын бөлүп койгон.
кимди жолдош дейт, кимди тең туш дейт, кимди жоро дейт, кимди чоро дейт, кимди дос деп айтат. Ушулардын баардыгын тең түшүндүрмөлөп айтып берүү ошол албетте мынакей сөз өнөрүнө байланыштуу болуш керек. Албетте мындай сөз кыска убакыттын ичинде бүт баардыгын айтып коюу, камтып коюу мүмкүн эмес, бирок ошондой болсо дагы көпчүлүк окурмандарды кичине ойго салдыкпы деген ойдомун да. Мен де ошентип ойлоп атам, биз аракет кылып атабыз, колдон келишинче айтып жатабыз. Эми бул жерден дагы бир айтып кетейин. Жанагы чечендиктерди бөлүп атпайбызбы? Мен Калыгулду көп айтам. Ушул киши ханга дагы өзүнүн ой пикирин так айткан киши болгон. Коркпойт, бир четте агасы катары да айткан киши болгон да, ошондо деле ормондун ал характерин жакшы билет да. Ошо айткан киши болгон да. Ушундай кишилер баягы текке каршы көз өтүп кетсе, көп эле болсо, дагы эле биз баягы үйрөнчү нерселер көп бул жерден. Биз азыр үйрөнмөктү, илгеркилерди унутуп калдык. Туура, маселе жанагы сөз сүйлөп койгондо эле эмес, ошо биз укканды да билишибиз керек да. Сиз ушул жерден туура аябай жакшы белгиледиңиз. Биз баягы өзүбүз сүйлөйбүз дагы экинчи адамдын оюн укпайбыз да, оюн укпайбыз. Себеп дегенде ой асмандан келе турган нерсе да, сага келбей турган нерсе ал башка бирөөгө келип калат. Ал жерден сен пайда эле алышың мүмкүн, зыян албайсың. Ошон үчүн ойду уга жүрүшүбүз керек. Ошол ойду уккан адамдар мына өскөн. Мына ойду уккандыгы үчүн көп нерседен ката кетирген менен көп нерседен көп ийгиликтерге жараткан Орманхан мына элдин ооздон оозго көчүп бүгүнкү күнгө чейин жомок болуп, аңыз болуп, ламыш болуп айтылып келатат да. Эгерде ошонун баардыгын тең Калыгулдай адамдар болбосо, башкалар болбосо, алар айтылат беле, өзүңүз айткандай, не деген шундук адамдар өткөн. Баягы эр кишилер өткөн. Кишинин пирлери өткөн. Не деген Садыр акеден, Сарт акеден дагы 10 өсө, 100 өсө өйдөн мыкты чечендер өткөн бул дүйнөдөн. Бирок тилекке каршы ошонун баардыгын тең ошонун башка бир замандашы болуп, айтылып калып, элге жетпей калгандыгы үчүн алардан чыкпай калды да. Анан бир нерсени мен айткым келет да, ушул сөөгүн жаткан жерин урматтаган элден мыктылар чыга берет экен. Өзүнүн өлгөн багы султан сөөгүн кордобойт, тулпар этин ордобойт деген кыргыздын макалы бекеринен айтылып апыр да. Өсөр эл сөөгүн дагы ушунчалык сыйлап урматтап турат экен. Өлгөн жерине мал бастырбай, киши бастырбай, кооруп келген адамдын баарын эле чакыра бербей, мына ошол жерден кооруп окуй депчи. Мына мунун баардыгы тең жөндөн жөн чыгып калган жок. Мыктылар өлгөндө жана карузун жерге казык кылып кагып коюп мыкты чыкпасын деп. Ошол Сарт акебиз да Калыгул атабыз дагы тиги Кыдыр акебиз дагы өздөрүнүн урпактарын айтып кетип атпайбы? Эми кандай болот, Кыргызда кандай болот? Сиздер өңдүү ол уялар чыгабы, данышмандар чыгабы деп жанында кепти түшүнгөн адамдар кейип сураган учурларда. Мына Кыдыр акебиздин айтып атканы барбы? Экөө катар чыкпайт, бирок бирөө үзүлбөйт деп. Эми ушул Калыгул Олиянын дагы айтып аткан ар бир 100 жылда бирден чыгып турат менин тукумуман деп айтылгандарды мына бүгүн тарых айрымдарын мынакей айрымдарын мынакей далилдеп атат, тастыктап атат да. Ошон үчүн көпчүлүккө көз сүртпө дейт экен агай. Эл арасында мыкты сөздү түшүнгөн сөзмөр апаларыбыз, сөзмөр аталарыбыз бар. Болгон аларда мүмкүнчүлүк жок болуп калды да. Мына сонун мүмкүнчүлүгү барлар жазбай айтат, келип жок дегенде айтып берип айтат да. Билген нерсеңди айтып бербегенден андай билимдин пайдасы барбы? Ошо билген нерсеңди жашырып жаап алып кеттиң, эмне пайда таптың? Данышмандын, акылмандын негизги аткара турган иши ушул эмеспи? Ушул унутулуп калган нерселердин баардыгын айтып, "Ой кыргыз, ойлонолу, ойгонолу" деп ушул нерселерди айтып, биз ким эле кимге каяка баратабыз деген нерселерди айтып турбаса, улуулардын ошо Калыгул атабыз болобу, Арыстанбек болобу, Жеңишжок болобу, ошолордун айткан сөздөрүн кайталап турсак, мына батышка эмес, биздин ошолорго таасирленип, Платон Сократка эмес, Цицеронго эмес, Линкольнго эмес, Авраам Линкольнго эмес, мына Тилек Матакеге, ушуларга, Куйручуктун айткандарына, кечээки Мидиндин, Райкандын айткандарына, Актан атабыздын жазып кеткендерине, Көкөтөйдүн, Бекназардын айтып кеткендерин күндө эскерип окуп тура турган болсок, мына ошондо биз өсөбүз. Себеби өсөр адам өзүн сыйлайт дейт. Биз өзүбүздөн чыккан данышмандарды, акылман, кемеңгер адамдарды сыйлабай туруп, алардын башын аттап туруп, ошо батышты карап аткандыгыбыз үчүн, чыгышты карап аткандыгыбыз үчүн биз кемип турабыз да. Биз кемип атабыз. Себеп дегенде, алар дагы карабагында наразы болуп атышы мүмкүн. Себеби алар элдики эле да. Алар меники деген жок. Мынакей
ушул нерселердин баардыгы тең баягы ырыс алды ынтымагы жок элдин алдынан таяк алтын так деп мынакей карга акебиз айтып кеткен, андан кийин бул айткан тигил айткан деп талашып атабыз. Туура аны карга аке эмне үчүн карга экенин айтпайбыз. 110го жашап ада кандай нерселерди бага айткан эмеспи, жанагы аз куруусун аска бүткөн жан куруусун деп, көп куруусун көпкө бүткөн мал куруусун деп. Ошол кыргыздын аздыгына кейип атат, кыргыздын ынтымаксыздыгына кейип атат. Мына ошондой ушинтип кейип атып, анан кийин мына казак менен кыргыздын жана экөөнүн ортосунда чырда чыгып карга акенин айтканын караңызчы. Ошо мына өзүбүздөн мыкты чыкпагандыгынан мына казактардан калыс чакырып атабыз деп кейигенди да. Анан ошондой адамдарыбыз болсо алып чыгышыбыз керек, айтышыбыз керек. Буларды күндө эскерип турсак дагы аздык кылат. Мен дагы сөзүңө кошулайын, Октябрь мырза. Силер тарыхчылыктар айтып атасыңар. Мен баягы санжырачы катары айтам. Экөөбүздүн сөзүбүз төп келип турат. Жана Калыгулдун айткан сөзү ошол. Жанагы Ормон, баары Сарбакчтын бийлери чогулуп айтыппы. Калыгул элдин баарына айтасың. Сен биздин уруктарды айтпайсыңбы? Сизден ким чыгат? Ормондон ким чыгат? Жантайдан ким чыгат деп ошондой айткан. Айтса айтайын. Оболу Ормондон ким чыгат дейсиңер. Ормон өзү отурганда чөгөлөп отуруп алып, эки тизин мыкчып, жерди тиктеп отурат. Мунун баары мэри, мунун айткан сөзү жерге көзүн жасы жерге кетип калды. Мындан эл башкарган, жер башкарган адам чыкпайт. Жантайдын тукуму ким чыгат деп айтарсың. Жантай сүйлөгөндө ачык элди карап, көңүлү жайдары эки жакты байкап, жайкап сүйлөйт. Мунун урпагы кыргыз казакты башкарат деген. Эми ал жанагы Шабдан айтылып кетти да. Төрөгелден айтар, урпагы кандай чыгар деп айтарсың дейт. Көрүп турам, Төрөгелдин урпактары кылычын тагынып, мылтыгын асынып, белине аркандарын байланып алып тогойго өтүп кетти. Булардан эл башкарган киши чыкпайт, мыкачылар чыкат дегенде. Жанагы Чоткара деген эки баласы бар, Чоткара да бир. Булар өтө катуу мыкач чыкты чындыгында. Мына ошону ачык айтып койгон. Болуптур, бизден чыкпы да, сенден өзүңө ким чыгат дегенде ошону айтканы бар. Менден экөө да чыкпайт, бирөө үзүлбөйт деген айткан сөзү бар да. Көрсөк ошол Турдак Мусабалиевди айткан экен да. Деп ойлоп карап атабыз да. Мына жана сен айтканыңа тактыктоо киргизип атам да. Эми тилекке каршы айта турса сөз көп. Мен конок келсе аш койдум, колу коюп, оозу колун бош койдум деп сага сөз бердим. Рахмат. Келип дагы бир жолу эргип айтып бердиң. Муну да болсо туура түшүнгөн адам туура баалайт деп ойлойм. Анткени биз шуну кысталып атып, шуну элге алып чыгып атабыз. Аз болсо да көп көргөндө эл ушуну угуп койсун. Дагы бир жолу сага рахмат. Саган ден соолук. Он соолук. Ушуну уланта бери кала бербей токтолуп, күйүп жанган от болуп. Баардык жакшылык сага. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.